Буга чейин Кыргызстанда транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жол фонду түзүлгөнү маалым. Аталган мыйзам долбоор депутаттар тарабынан колдоо таап, ушул жылдын 1-январынан күчүнө кирген. Учурда фонддун мүчөлөрү өлкөнү кыдырып түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүп жатат. Кезектегиси бүгүн Ош облусунун аймагында уланды. Токтом иштесе, эгер анда ошол атайын оор жүк ташуучу машиналардан атайын акылар ошол жолду ремонттоого, кармоого атайын акылар алынмакчы да. Бул эми категориясына жараша жанагы 3,5 тоннадан 12 тоннага чейин 1 сомдон, ошондой эле 12 тоннадан 25 тоннага чейин 4 сомдон, анан 23 тоннадан өйдө оор жүк ташуучу машиналарга 8 сомдон алынмакчы. Жол фондунун түзүүнүн максаты жолго тиешелүү болгон акча каражатын бир жерге чогултуп, аны кайрадан эле өлкөдөгү жолдорду оңдоп түзөөгө жумшоо болуп саналат. Муну менен 16 каржы булагы аныкталган. Агалай күйүүчү майга болгон акциз салыгы көбөйүп, айрым жолдор аркылуу өтүү үчүн төлөмдөр кирет. 2023 жылдан күчүнө кириши керек болгон токтом алгач пилоттук түрдө болуп, оор жүк ташуучу жана эл ташыган унааларга коюлган салыктын 30% гана өндүрүлөт. Фонд керек эле. Буга чейин мындай фонд болгон эмес. Кыргызстанда жолго түшкөн акча каражаттарын баардык мамлекеттик бюджетке өтүп турган, жолго жумшалган аз санда гана болгон. Мындайча айтканда жакшы. Баардык түшкөн каражаттар жолдун өзүнө жумшалат. Мындай айтканда коррупциялык схемаларга дагы бөгөт коет. Кайсы мамлекетке барба жолу менен сыймыктанат, ким барбасын. Ошон үчүн биз мына жетекчилер дагы мына бүгүнкү ошо транспорт министрлигинде мына жолчулар дагы ушуну эске алса. Эгерде мамлекеттин көркүн, мамлекет эмесин көрсөтөм десе, ушул азыр президент ушундай система, мен ойлойм, жаңы президентибиздин эле киришип атканы менен ушундай системалар түзүлдү да. Мына баардыгын иретине салып коюптур да, азыр менин түшүнүгүм боюнча буларды акча топтогону бирөөсү топтоп берет, заказчиги, анан курушчусу. Ушундай 3кө бөлүп коюптур буларды. Эгер ушу тартип менен иштесе, жоопкерчилиги мойнунда болсо, Кыргызстандын жолдору оңолот. Фонддун акчасын башка чыгымдар үчүн колдонууга тыюу салынат. Фонддун ишин атайын түзүлгөн байкоочу кеңеш көзөмөлдөйт. Алар жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорун жана жол чарбасын долбоорлоого, курууга, реконструкциялоого, оңдоого бөлүнүүчү республикалык бюджеттин каражаттарын бөлүштүрүлүшүн көзөмөлгө алат. Азыркы учурда ушу жалпы Кыргыз Республикасы боюнча 34 000 километр жол болсо, азыркы учурда ошонун 19 000 километри биздин ошо министрликтин балансында турат. Ошо себептен буга чейинки бөлүнгөн акча каражаттары биздин ошол жолдорубузду толук оңдоого, салууга, курууга, кармоого дегенде акча жетишпей келген. Ошо себептен азыркы учурда ошол жолго тиешелүү түшкөн салыктарды, жыйымдардын баарын биз ошол бир жерде жол фондуна топтоп, кайра ошолорду жолдун өзүнүн курулушуна, кармашына, сакталышына биз ошо коротмокчубуз да. Капиталды көп талап кылган жол тармагын финансылык колдоо үчүн каражаттарды түзүүнүн фонддук формасы дүйнөлүк тажрыйбада кыйла кеңири тараган. Ушундай эле система АКШ, Улуу Британия, Россия жана Жапония сыяктуу өлкөлөрдө көп жыл мурун эле иштеп баштаган. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.